Present simple. Жөнөкөй учурчактын колдонушу. Жөнөкөй учурчактын колдонушун бүгүн биз силер менен карап көрөбүз да, кайсы учурда кандай кылып биз колдонобуз. Кыймыл аракетти жалпысынан көргөзөт да, бул жөнөкөй учурчакчы present simple tense. Анан дайыма болуп туруучу, адат болуп калган кыймыл аракеттерди көрсөткөндө. Мисалы үчүн мынакей бул сүрөттө бала айтып атат: I always get up early. Demek men daima erте турам дейт. I always get up early. Мен daima erте турам. Demek get up. Эгерде муну ал эрте турат деп айта турган болсок, анда he gets up early. Демек үчүнчү жакка койгондон кийин могу he үчүнчү жак, ошон үчүн s'ти кошобуз. He gets up early. Эми кийинки сүрөттө болсо he often go for running. He often go for running. He often go for running. Demek ал тез чуркаганга барат. Же болбосо карагыла, бул жерде дагы жазып койдук. He runs every morning. Демек күндө чуркайт экен да, күндө эртең менен чуркайт экен, кайталанып атат. Ошон үчүн үчүнчү жакты колдонгонубуз үчүн бул жерде s болот экен. He runs every morning. Кийинки бул жердеги сүрөттү карасак, анда алар дайыма жайында көлгө барышат. They go to the lake. They go to the lake every summer. Also, they go to the lake summer times. They go. Üçüncü жак, бирок көптүк түрдө go өзгөрүлгөн жок. They go to the lake summer times. We have to look these pictures. Бул сүрөттү карасак, they play football. They all every Saturday. Ар бир шемби күнү алар футбол ойношот. They play football every Saturday. Эгерде ал ойнойт десек, анда he plays болмок. Эми могу жерде дагы бир түшүнө турган нерсе мындай болуп турат. Мисалы үчүн мында уктап атат да. Муну эме дейли, аты Alex is a bus driver. He is an Alex. But now he is in bed asleep. He is asleep. Бул эмне кылып атат? Уктап атат. Asleep. So he is not driving a bus. He is asleep. But he drives a bus. He drives, but he is asleep.
he is a bus driver. He is asleep and he is a bus driver. So he is a bus driver. Демек, бұл адам өзі уктап атат, бирок бұл автобус айдагыч экен да, шофер экен, автобус айдайт экен. Азыр ал ушул маалда уктап атат, бирок аны биз ал дайыма айдайт да, автобусу дайыма айдайт экен. Ошол дайыма айдагандыгы үчүн биз могу сүйлөмдү алдык да, he drives a bus. Ал автобус айдайт. Үчүнчү жакшы келтир. Ал автобус айдайт. Азыр айдап аткан жери жок, бирок дегеле ал автобус айдайт экен. Мына ушундай учурларда биз колдонот экенбиз. Жол болсо nurses look after patients in hospitals десек. Nurse дегендер кимдер? Медсестралар, Nurses look after patients. Nurses look after patients in hospitals. Demek bu жерде nurses look after patients in hospitals. Көптүктүр болгондуктан look after. Demek look after. Карашат балдарды, оорулууларды карашат экен. Булар дагы дайыма карайт. Дагы кандай учурда биз колдонобуз? Дагы мындайда убакыт боюнча чектелбестен, же болбосо адамдардын эркине көз каранды болбогон жаратылышта коомдо болуп турчу кыймыл-аракеттерди көрсөткөндө. Мисалы үчүн могу жерде moon and earth. Moon and earth. The moon goes around the earth. Demek ay жерди айланат экен. Ay жерди айланат экен, көрүнөрбү? The moon goes around the earth. Ушундай учурларда жолбосо дагы айтсак, мышыктар балыкты жакшы көрөт десек. Мышыктар балыкты жакшы көрөт. Cats like fish. Cats like fish. Demek like goes. Bu жерде үчүнчү жак болгондукка байланыштуу goes. Мен Нью-Йоркто жашайм. I live in New York. Демек, биз бүгүнкү сабагыбызда жөнөкөй учурчак кандай учурларда бизде колдонулат экенин айттык да. Демек, бул дайыма кайталанып туруучу адат болуп калган учурчак экен да, дайыма кайталанат экен. Күндө эртең менен турат экенбиз, бет колубузду жууйбуз, же болбосо мен эрте турам, чуркайбыз тез, же болбосо мынакей жылыга жайында, жайкы убакыттарда көлгө барат экенбиз, футбол ойнойт экенбиз. Мына ушул экилерди биз ушу жөнөкөй учурчак менен алат экенбиз.